Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрман, биз күн сайын эфирге чыгып, кайсы бир оору жөнүндө маалымат берип келсек, бүгүн биз бетке кам көрүү жөнүндө сиздерге айтып беребиз. Ал үчүн студиябызга кадырлуу конокту чакырганбыз. Назира Шамшиева. Назира Шамшиева Сулуулук борборунун жетекчиси, косметолог. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз кышында бетке кам көрүү. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, эфир учурунда бизге байланышсаңыздар болот. Байланыш үчүн номерлер 032 22 коду аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Эң алгач айтсаңыз, мына аба ырайы өзгөргөндөн улам негизинен организмде ар кандай өзгөрүүлөр болот, кандайдыр бир ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн деп дарыгерлер айтып келет. Ошол эле сыңары мисалы бет терисинде дагы өзгөчө өзгөрүүлөр болот деп айтышат да, ошону сиз адис катары айтып берсеңиз. Бул жерде кыш мезгилинде бет терисине кам көрүүнү аябай мындай кылдаттык менен кылыш керек. Эмнеге дегенде температуранын, аба ырайынын температурасы өзгөрө баштайт. Ошону менен бирге эшиктеги ызгар суукту, шамалды эске туткандан сырткары дагы үй ичине киргенде бөлмөнүн ичинде иштеп жаткан жылытуучу приборлор, мисалы печкага от жагышат, же центральное отопление болот. Бул жерде обогревательдерди иштетүү менен бөлмөнүн ичинде, үйдүн ичине киргенде абанын температурасы кескин түрдө өзгөрөт. Демек, бул жерде эшикте мисалы бүгүн минус канча болуп атат, түнкүсүн минус 10го чейин жетип аткан болсо, мисалы, толуу аймактарда андан да суук болот, шамал. Ошону менен бирге биз эшикке чыкканыбызда минус 4, минус 6 болгондо бөлмө ичинде киргенибизде жылытылган үй бөлмөлөрү плюс 15, плюс 25 болсо, бул демек айырмасы, температуралык режимдин айырмасы 30 градуска чейин болот. Бул жерде эң биринчи кандай сезгенүүлөр боло баштайт. Майда кан тамырчалар бет терисинде жайгашкан капиллярларды деп айтабыз. Алар суук шамалга чыкканда кескин түрдө тарый баштайт. Ал эми аябай жылытылган үй бөлмөсүнө киргенде адам кескин түрдө кеңейе түшөт. Ошол температурага байланыштуу. Бул жерде эгерде кан тамырларынын эндотели сырткы катмары өтө морт болгон болсо, жука болгон болсо, айрыкча толуу райондордо жашаган кыз келиндерде, эркектерде деле ошол майда капиллярлар жарыла баштайт да. Бул деген эң чоң бир көйгөйгө алып келет. Аны биз косметологдор купероз деп атайбыз. Биринчи стойка эритемадан башталат. Бул деген дайыма бети кызгымтыл түстө, алма сыяктуу кызарып турат. Жылдан жыл өткөн сайын аял кишиде ар төрөттөн кийин, эмизүүдөн кийин бул көрүнүш кескин түрдө көбөйө берет. Тамырчалары жарылып, жөн гана кызгымтыл түс эмес, ал кызгымтыл беттин ичинде дагы тамырлардын тор сыяктуу сүрөтү түшө баштайт. Андан кийин алар көгөрө баштайт, жана өчүшүп кеткен немелери бар. Ошол көйгөйдүн алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө эгерде сиздер кыш учурунда сырт жака көп чыга турган болсоңуздар, мисалы жумуш аткарган жумушу көчөдө болгондор да, сатуучулар, например, милиционерлер да болсо, же жер үйдө жашагандар, алар тынбай эле эшикке чыгып турат да. Бул жерде температуранын тез өзгөрүп турушу аларга ошол доо келтирет да. Сөзсүз түрдө сууктан, шамалдан ушул коргоп туруучу аябай мындай майлуу кыш учурунда колдонула турган атайын бет майлар, коргоочу бет майларды колдонуу зарыл. Андан сырткары үй ичинде отурганда, мындай мисалы азыр бул бөлмөнүн ичинде деле жылуу болуп атат. Өтө жылуу, бирок аба кургак.
Бул жерде нымдуулук нормасынан түшүп турат. Эгерде сиздер бөлмөнүн ичинде жылыткычтарды колдоно турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө жана бет териңизге кам көрүү максатында сөзсүз түрдө нымдандыруучу бет майларды бат-баттан колдонуп туруу, көбүрөөк жылуу суудан ичип туруу жана жылытуучу аспаптардын жанында идиштерге куюлган эң жөнөкөй кеңеш да булчу. Суу куюп коюп коюш керек да. Мисалы батареялардын жанына же обогревательдердин жанында. Нымдуулук сакталыш керек экен, Ооба, абанын, бөлмөнүн ичиндеги абанын нымдуулуктун нормасын, например, өнүккөн өлкөлөрдө бул жерде нымдуулукту, температураны чектеп, контролдоп, өз нормасына келтирип тура турган атайын кондиционерный системалар болот да. Ал эми көбүнчө бизде Кыргызстанда андай системасы жок, курулган үйлөрдө биз жашайбыз. Биз аны мынтип специальный компьютерный системадан карай албайбыз, канчалык нымдуулукка болуп атат. Ал эгерде өтө жылуу болгон болсо, бул деген атайын приборлор бар, увлажнитель воздуха деген. Бул деген алга таза фильтрленген сууну куюп коюш керек дагы. Ал бир аздан сууну буу сыяктуу кылып аздан чыгарып тура турган. Ошондой приборлор, алар бытовой техника сатылган, эмеректер сатылган дүкөндөрдө сатылат, арзан эле болот. Эгерде шарт болсо, ошондойлорду коюп койгон. Бул деген бет терисинин бат карып кетип, кургап кетип, жана бырыш түшүп кетүүнүн алдын алуусунун мындай бир жөнөкөй кеңеши. Жакшы, анан негизинен ушул адамдын бет терисинин дагы түрлөрүгө бөлүнөт эмеспи? Мисалы, модель кызыбыздан айтып берсеңиз болот балким. Ушул бет терисинин түрүнө карап кам көрүү деп да айтып каласыз да. Ушул боюнча айтып берсеңиз, мисалы, кышкысын. Бул жерде эгерде биздин моделибиздин бетин карап көрсөк, комбинированный типке тура келет. Анан мен айтып кеткенде, купероздун биринчи немеси башталып атат, стадиясы, то есть байкасаңыздар бир аз кызгымтыл болуп турат. Бул жаш өткөн сайын бул көрүнүш барып көбөйөт дагы. Сууктан жылуу үйгө киргенде бети мындай как пульс сыяктуу, соккон сыяктуу болот. Анан кызыгандыгы кыйлага чейин таркабай. Мурун мисалы эшиктен үйгө кирип келгенимде 5-10 мүнөт бетим кызарат эле. Акыркы учурда уже 1 саатка чейин созулуп кызый берет деген жалыптар менен пациенттер кайрылышат да. Мен ойлойм, биз тоолуу өлкөдө, тоолуу региондо жашагандыктан үчүн көбүнчө бизде 90% аял кыз келиндерде мындай көрүнүш бар. Майлуу бетинин терисинин түрү майлуу типке кире турган болсо, бул жерде деле нымдандыруучу, ал эми суукта көп жүрө турган болсо, сөзсүз түрдө шамалдан, сууктан коргоочу бир аз майлуураак бет майды үстүртөн коюп туруш керек. Эмнеге дегенде, курамында май жок бет майды колдонгон болсо, ал өтө эле суукта тоң баштайт да. Ошол дагы зыян келтирет. Ошондуктан суук түшкөндө бир аз майлуураак консистенциядагы болгон, курамында майдын составы көбүрөөк болгон бет майларга, косметикага убактылуу ошолорго кайрылабыз. Жакшы, анан мисалы жаш өзгөчөлүгүнө жараша деле кам көрүү керек да. Мисалы жаш кыздар деле кам көрсө болобу? Биздин мисалы модель кызыбыз такыр бетине мисалы эч кандай косметикалык каражаттарды койбойт экен. Негизичи жашоодо дагы ошол боюнча айтып. Мындай жашта азыркы жаш кыздарда эгерде декоративдүү макияжды көп колдоногон жаш кыздар болсо, сөзсүз түрдө тазалоого аябай көп көңүл буруш керек. Ал эми баардык кыздарга деле жигиттерге айтып кетерим, эң маанилүүсү бул жаш териде бул тазалап туруу. Эртең менен кечинде өзүнүн терисинин түрүнө туура келген, жашына ылайык келген бетти тазалагыч жуугучтарды колдонуу сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле жеңил жаштар үчүн атайын чыгарылган нымдандыруучу бет майларда. Көбүнчө безеткилер жана башка немелер сөзсүз түрдө тазалабай жатып алгандыктан улам келип чыгат да, себеби ошол болот.
Жакшы. Азыр биз кандай косметологиялык кам көрүүнү көрсөтүп бересиз ушул түз эфирде? Мен айтып берейин дегеним, бул кыш учурунда косметологко көп кайрылышат. Эмнеге дегенде, агартуу, безеткилерден кийин калган тыртык сыяктуу рубец деп коет, дактарды, сепкилдерди жана бырыштарды, терини тегиздетүүчү процедура бар. Ал бизде пилинг деп аталат. Жана косметологдордун жана азыр косметолог эмес элдер деле билип калган пилингти суук мезгилинде жасоо керек экенин көбү билет. Эмнеге дегенде, биздин өлкөбүздө жаз жай мезгилинде тоолуу регион болгон үчүн күндүн ультрафиолети аябай күчтүү болот дагы. Пилинг деген бул теринин үстүңкү катмарын бир аз түлөтүп, жукартып, тегиздетүү. Ошол түлөтүүнүн түрлөрү бар. Аябай катуу түлөтсөк болот. Бул жерде теринин үстүңкү катмары бөлүк болуп, кадимкидей сыйрылып түшө турган деңгээлге чейин өткөрүлө турган пилингдер бар. Жана жеңил пилингдер. Поверхностный, легкий, срединный болуп бөлүнөт алар тереңдиги боюнча. Ошол процедурага көбүнчө кышында кайрылышат да. Анан азыр аябай көп кайрылуулар болуп атат. Билген адамдар билет, суук түшкөндө гана кылына турган процедура. Мисалы, бырышын же безеткиден кийин калган кандайдыр бир дактар же тыртыктар бар болсо, жаз мезгилинде, күн жылыганда же жай мезгилинде ошол көйгөй менен бизге кайрыла турган болсоңор, терең пилингди сурана турган болсоңор, биз кыла албайбыз. Эмнеге дегенде, терини жукартуу, агартуу дагы, тыртыктарды кетирүү дагы, безеткилерди азайтуу дагы, алардын бардыгы принципи кандай? Терини жукартуу. Теринин жукарышы менен бырыштар тегизделет, жаңыланат. Астыңкы катмарларда теринин астыңкы катмарларында жан клеткалардын бөлүнүүсү калыбына келинет. Карыган аялдарда, кишилерде бырыштар ошонун негизинде, жан клеткалардын бөлүнүүсүнүн негизинде жаңылануу жана жашаруу процесси жүрө баштайт. Ошондуктан мен айтып кетерим, көбү пилингдерди билишпейт дагы сезон маалындачы. Ошол көйгөйлөрү менен бизге жаз мезгилинде, жай мезгилинде кайрылганда биз ала албайбыз. Эмнеге дегенде, жукарган тери биздин климатыбыз аябай жылуу болуп эсептелинет, ультрафиолет күчтүү. Ошол мезгилде жукарган тери менен пилинг аткарса, дак түшүп кетиши мүмкүн. Дерматиттер, аллергиялык реакциялар кетиши мүмкүн. Бул процедуранын өзүнүн сезону бар. Сезону азыркы мезгилде. Анан көбү ошол нерсени жаз мезгилинде байкай башташат да, бизге кайрылганда, мен билбепмин, айтып койбойт белеңер, бул кышында аткарыла турган процедура экенин деп аттиң кылышат да. Ошон үчүн ошол жөнүндө айтып бермекчимин бүгүн. Жакшы, азыр баштайбызбы анда? Ооба. Азыр бул кыздын тип кожасы комбинирован экен, жакшынакай экен, жаш кыз, анчейин деле көйгөйлөрү жок. Ошондуктан биздин моделибизге эң жөнөкөй процедура, жөнөкөй пилинг жасап бермекчимин. Эң алдынан бул жерде бетти тазалоо. Бетти тазалоону, мисалы, биздин көрөрмандарыбыздын арасында бет терисинин типи кургак же сезгич болгон болсо, сезимтал болгон болсо, суу менен, самын менен жана самын сыяктуу көбүрө турган бет жугучтарды колдонбостон, мындай молочкону колдонууну сунуштайт элем. Бул жерде макияжды дагы калдыктары, эртең менен коюлган кремдин калдыктарын жана бет терисинде жайгашкан май бездердин, тери бездердин иштеп чыккан майларды жана кургап калган терилерди көчөдө жүргөнүбүздө, көчөбүз аябай азыр аба шаардагы
сөзсүз түрдө аябай смог болуп атат, чаң болуп атат. Ошол кир мындай жаман нерселер баардыгы токсин болуп топтоло баштайт. Ошон үчүн бет тазалоонун алдынан сөзсүз түрдө косметиканын калдыктарын жана өлгөн клеткаларды сөзсүз түрдө тазалоо керек. Молочко менен тазалап бүткөнүбүздөн кийин бул жерде бетин жууп коебуз бир ирет. Жакыныраак көрүнөт азыр чоң кыздын бети тусклый бетинин немеси мындай жылмакай эмес, чарчаңкыдай сезилет да. Анан бул жерде бул эмненин симптому көптөн бери тазаланбаган, жакшынакай уход болгон эмес бет экенин билсек болот. Анан көп бизге кайрылган азыр эмнени коюп атасыз? Азыр бул теринин нормальный жана комбинированный тип кожага атайын арнап чыгарылган бет тазалагыч. Буну сөзсүз түрдө суу менен жууп ташташ керек. Бул жерде моделибиздин Т зонасы, пешенеси, мурду жана эки бир аз майлуураак. Ушундай тип кожаны биз комбинированный дейбиз. Жууп салса болот. Үй шартында деле өз алдынча макияжды немени тазалап туруп, андан кийин жууса тазараак болот да. Анан биз көбүбүз үйрөнүп калганбыз, бат эле нары бери самын менен же бет жуугуч менен тазалаган. Ал эми мен жакында квалификацияны жогорулатуу максаты менен көптөгөн семинарларга бат-баттан катышып турам. Ошондой жерде европалык дерматологдор, тагыраак айтканда италиялык дерматологдор сунуштагандай, теринин эң үстүнкү катмарында негативдүү факторлордон коргоп туруучу липидная мантия деген бар. Бул өзүбүзгө керектүү май бездердин иштеп чыккан немеси. Анан бат эле самын сыяктуу көөрө турган бет жуугуч менен жууп таштаганда ошол бизге керектүү, бизге пайдалуу, терибизди коргоп туруучу липидтердин катмары да жуулуп кетет экен да. Ошондон улам алдынан биринчи молочко менен тазалоону сунушташты да, аларчы. Бат эле бул молочко менен тазалабастан, липидтерди коргобостон, бат эле бет жуугуч менен жууп, ушуну биринчи шаг кылып туруп жууп таштай турган болсок, өзүбүзгө керектүү липидтер дагы жуулуп кетет экен дагы. Жылдан жылга улам тери кургап, бырыштардын көбөйүшүнө себеп болушу мүмкүн экен да. Мен ошону укканымда аябай таң калдым. Эми 15 жылдык стаж болгон менен башкачараак биз ойлочу элек молочкону бир гана кургак беттер колдонот деп. Демек колдонуш керек экен, э? Кийинки этап кандай? Кийинки этап бул жерде пилингкел деп коет. На самом деле бул кислотный пилинг эмес, скраб сыяктуу. Бунун ичинде майда-майда күкүмчөлөр бар. Эрибей калган кумшекердин күкүмчөлөр сыяктуу. Алар терини бир аз каттуураак ышкалоо менен тереңирээк тазалап берет. Бул каражат менен, косметикалык каражат менен абдан тазалап алганыбыздан кийин 40% гликоль кычкылымынан түзүлгөн пилингди дагы коебуз бетине. Ошол учурда деле көрүнөт да өзгөрүүлөр. Теринин үстүндө ар секунда сайын бөлүнүп турган ороговевшие өлгөн чешуйкалар топтоло берет да. Ошон үчүн бет майлар дагы сиңбей, терибиздин түсү мындай чарчаңкы, бозумтул болуп көрүнүп турат да. Жакшы, азыр бул процедура канча убакыт жасалат? Анан массаждын негизинде жасалабы, ушундай? Жок, бул жерде мен айтып кеткенимдей, Т зонасы, пешенеси жана мурду бир аз майлуураак кыз экен. Ошон үчүн көбүнчө эле 90% калкыбызда ушундай тип кожа кездешет. Ошон үчүн мен бул жерде тазалоо максатында атайын
өзүнүн массаждоо кыймылдары менен тазалап кетмекчимин. Анан кара точкалар, чекиттер деген сыяктуу безеткинин биринчи чыгып келаткан формасы өспүрүмдөрдө, кыз жигиттерде көп болот. Эгерде ушундай кароо эртең менен кечинде болсо, буну үй шартында деле кылса болот. Бул жерде безеткилердин алдын алган болот да. Эмнеге дегенде өспүрүмдөрдө, жаш курак аялдарда жана эркек кишилерде май бездери мындай катуураак иштейт да, более активныйраак чыгарып турат. Жакшы, теле көрүүчүлөрдөн келген суроо бар экен, кошумча катары берип кетсем, сиз процедураны көрсөтө берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен бүдүрдөн калган кандай кара тактарды кантип кетирсе болот деген суроо калтырыптыр. Ошол бүдүрдөн кийин ошол безеткинин ордуда калган дейт, ошол чуңкур болуп дейт, аны да кантип кетирсе болот деген суроолор калтырыптыр да. Ошолорду постакне рубец деп коет, жана гиперпигментация болот. Ошол эң көп бизде азыр кездешип аткан көйгөй. Ошон үчүн ошондой көйгөйлөрдү дарылоочу мезгил азыркы мезгил болуп эсептелинет. Эң эффективдүү. Күн жылыгандан кийин уже терең пилингтерди кыла албай калабыз. Демек, косметологиянын шартында, сөзсүз түрдө медициналык немеси билими бар болгон, тажрыйбалуу адиске кайрылышыңар керек. Эмнеге дегенде бул жерде пилингтерди аткаруу бул мындай жөнөкөй эмес. Бул өзүнүн коркунучтары бар. Мисалы, кислотаны көбүрөөк минутта кармап койсо, күйүп калып, ал аны ошол процедурага чейинки башка көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Мисалы, дактары же тыртыктары көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал пилингке дагы даярдоо керек. Мен көбүнчө мага кайрылган адамдарды клиникалык изилдөөлөргө жөнөтүшүм мүмкүн. Эмнеге дегенде жөн өзүнөн эле дагы безетки дагы чыкпайт. Бул сөзсүз түрдө ички органдарынын кандайдыр бир ооруларынын белгиси, симптому болот. Ашказанында, боорунда же гормоналдык кандайдыр бир өзгөрүүлөрдө. Жакшы, биз азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Тери денени сыртынан каптап турган организмди тышкы таасирлерден сактайт. Тери татаал түзүлүштөгү бир нече катмардан турат. Анда көптөгөн нерв учтары, кан тамырлар, май жана тер бөлүп чыгаруучу бездер жайгашкан. Тери каптоочу же башкачараак айтканда эпидермис жана туташтырма ткандан, дерма, гиподермадан турат. Бири-биринен морфологиялык жана физиологиялык жактан айырмаланат. Эпидермис теринин эң сырткы катмары. Ал эң терең түйүлдүк катмары. Андан кийин түкчөлүү, быдырлуу, жылмакай, мүйүз катмардан турат. Тери суу, туз, углевод, белок, май, витамин алмашууга жана кычкылтекти сиңирип, көмүр кычкыл газды бөлүп чыгарып, газ алмашууга катышат. Тери кишинин тиричилик процессинде бир катар өзгөрүүлөргө да учурайт. Мисалы, биздин организмибиздеги оорулар, туура эмес тамактануу, аба ырайы жана витаминдердин жетишсиздиги терибиз аркылуу билинет. Келиңиздер, анда организмибизде кайсы витамин жетишпесе, биздин терибизде кандай өзгөрүүлөргө алып келет, билип алалы. Эгер биздин организмибизде А витамини жетишсиз болсо, тери кургак боло баштайт. Бетке коюучу бет майлар жана башка каражаттар менен бул жагдайды жөнгө салууга болбойт. Андыктан сүттүү тамактарды, жумуртка, балык жана башка жашыл түстөгү жер жемиштерди жесеңиз, сиз А витаминин толуктаган болосуз. B2 витамини теринин жылмакайлыгын жана чоюлчаактыгын камсыздайт. Эгер бул витамин жетишпесе, териңизде майда бүтүрчөлөр чыгып жана тырыш пайда боло баштайт. B3 витаминин жетишсиздиги теринин экзема оорусуна чалдыгышына алып келет. Бул витаминдин жетишсиздиги бир эле териге таасир бербестен, нерв жана тамак сиңирүү системаларына жана ошондой эле эс тутумдун начарлашына да таасирин берет.
B12 витамининин жетишсиздигин улам бет терилерине дак түшүп кетет жана өңүбүз саргайыңкы болуп калат. Шуну менен бирге эле организмде дем алуунун оорулошуна, көрүүнүн начарлашына да алып келет. Эгер сиздин организмиңизде С витамининин жетишсиздиги болсо, теринин чоюлчаактыгы, жылмакайлуулугу начарлайт. Негизги эле биздин терибизге С витамини абдан кам көрөт. Ошондуктан жаз, күз сиз сөзсүз түрдө витаминдерди ичсеңиз, анда сиздин териңиз өзүңүз ойлогондой натыйжа алып келет. Организмге Е витамининин жетишсиздиги картаюу процессин тездетип, териге ар кандай сырттан келүүчү климаттык өзгөрүүлөргө туруштук бере албай калат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз кышында бетке кам көрүү деген теманын алкагында маектешип жаткан кирбезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, азыр бул жакта модель кызыбызга кандай процедура көрсөтөсүз? Кандай кайсыл этапка келдиңиз? Азыркы буга чейин биз аябай жакшынакай кылып тазаладык бетин. Ал эми азыркы учурда статистика боюнча аябай көптөгөн косметологдорго кайрылуулардан негизинде осложнениялар көп болуп аткан. Кабылдоолор болот экен, э? Ооба, болуп атат. Жана жабыркаган, ошол кайрылууга чейинки бет терисинин состояниясы жакшыраак болгон эле деген көйгөйлөр, көрүнүштөр менен көп кайрылгандар болуп атат. Ошондуктан менин айтып кетерим, сөзсүз түрдө ушул реклама көп болуп аткан пилинг процедураларына көп эле кызыга бербеш керек. Биз айтып кеткен. Бул пилинг деген мен айтып кетерим, бетти толугу менен түлөтүп, аны түшүрүп салуу максатында ошону аябай мындай өтө каалап, ошону гана суранып келген пациенттер көп болуп атат. Анан мен атайын ошон үчүн айтып кетерим, реклама көп болуп аткан. Көбүндө мындай элестетүү кандай болот? Менин бетим терисинин үстүңкү катмары сыйрылып түшсө, түбүнөн сөзсүз түрдө апапакай, жылмакай, эч кандай бир көйгөй жок, тегиз жакшынакай жаңыдан тери өсүп чыгат деп ойлошот да көбүчө. Ошондой элестетүүлөр бул ошибочный. Анан сөзсүз түрдө терең пилингке кайрылуу мезгилинде организмиңиздин иммунитеттин көрүнүштөрү аябай жакшы болуш керек. Кош бойлуулук мезгилинде, эмизүү мезгилинде жана ички органдардын кандайдыр бир оорулары бар болсо, иммундук, гормоналдык өзгөрүүлөр бар болсо, бул процедуралар эң биринчи противопоказаниеде болот да. Каршы көрсөтмөсү. Да, каршы көрсөтмөдө болот дагы. Аны кылбаш керек. Анан азыркы учурда интернетте жана соц тармактарда көптөгөн рекламаларды көрүшөт дагы. Сөзсүз түрдө мен беттеримди ушинтип күйгүзүп бер деп ошону мындай талап коюп келишет да пациенттерчи. Бирок анын көрсөтмөсү болуш керек, э? Ооба, сөзсүз түрдө. Анан биз эч качан унутпашыбыз керек, бул терең өткөрүлүүчү пилингтер, терисин түлөтүп түшүрүү максатында жасалган процедуралар. Булар өзүнчө бир биздин кожабызга, биздин организмибизге, терибизге стресс, аябай чоң, күчтүү келген сезгенүү, травма болот да. Ошол стресстен жакшынакай болуп, сакайып, жылмакай, аппакай болуп чыгып кетүү ар бир адамдын мындай ресурстары, немеси жетишсиз болот да. Мисалы витаминдердин жетишсиздиги же ашказандын ооругандары же бөйрөгүнүн ооругандары болсо, ошого сыяктуу. Анан терең пилингке дагы даярдоо өзүнчө бир ыкма, схема менен болот да. Азыркы учурда рекламага көп кызыгып кетип, ошондон кийин улам аппакай болуп калат экен деп эле эч кандай даярдыксыздык, изилдөө, клиникалык изилдөөлөрдөн баш тартып, мындай категоричный өтө катуу талап кылып суранып коюшат.
мага азыр кылып бергиле, сөзсүз түрдө мен ушундай күйгүзгүм келип атат. Түшсүн, бүт терибиз шылынып түшсүн, биз ошону каалап Ал түлөп бүткөндөн кийин астындагы териси мындай сонун жылмакай болуп калат дейт. Анан мен түшүндүрүп айтканымда ички органдарыңарда анамнезде моундай диагноздар бар экен, алар өзүнчө каршы көрсөтмөдө турат. Биринчиден, экинчиден даярдоо болгон эмес, сөзсүз түрдө бул жерде даярдоо өткөрүлүш керек. Анан биринчи көргөн эле мен босогодон аттап келген пациентти өтө коркунучтуу процедуралар. Буларчы кислотанын жогорку немеси менен. Мен ошентип отказ берип койгондон кийин тажрыйбасы азыраак, билими азыраак. Башка салонго барып жасатып кете берет. Жасатып коюп туруп, осложнение менен кайра келишет да. Мен ошондой сизди укпаган экен, мен сиз тууралуу айткан экенсиз депчи. Анан мен бүгүн көрсөтө турган нерсе, сөзсүз түрдө ошентип күгүзүп, аны түлөтүп түшүрүү максатына умтулбастан, жөнөкөй эле безопасный, күгүзбөй турган, травма кылтырбай турган, түлөтпөй турган процедуралар, кислоталар бар. Мисалы, азыр бул италиялык брендтин пилинги, бул боюнда барларга дагы, кош бойлууларга дагы, эмизгендерге дагы, жай мезгилинде дагы көрсөтүлгөн пилинг. Эмнеге дегенде, кислотанын молекуласын аябай кичинекей көзүбүзгө көрүнбөгөн липосоманын ичине киргизген. Демек, кислота теринин үстүнкү катмарында күйгүзбөстөн, ал этияттык менен эч кандай травмасыз жок теринин астыңкы катмарларына, эпидермальный, базальный уровеньдерге түшөт дагы. Ошол жерде таасир этүүнүн негизинде жашартуу, агартуу же мисалы жакшынакай жөн эле алдын алуу процедурасында аткарылат. Ошон үчүн мен азыр ушундай эле жөнөкөй эле процедураны көрсөтүп коем. Эч кандай бул жерде күгүзүү, түлөтүү жана травма келтирүүсү жок эле процедура кылса болот дегеним. Эмнеден жасалган, курамы эмнеден? Гликолевая кислота бул өзү сахарный тростниктен жасалат. Бул кычкыл. Мисалы, эгерде биз буга чейин 10-20% кислота менен аябай мындай коркуп, сезгенүү менен, мындай аллергиялык кандайдыр кызаруулар менен өтүп кеткен результаттар болот эле. Ал эми косметология тынбай өнүгүп атат. Ар күнү бизге жаңылык, жаңында кандайдыр бир немелер чыгып турат. Азыркы мезгилде бул кислоталарды безопасно кылып, коркунучсуз экен, коркунучсуз кылып чыгарылган. Мен айтып кеткендей, кислотанын өзүнүн молекулаларын бекитип, аябай кичинекей микроскопический капсулалардын ичине киргизип чыккан. Демек, бул теринин үстүнкү катмарын күгүзбөйт. Эч кандай терс таасир болбойт дагы. Астына бир аз түлөтүп алат, Ушул эле неме менен түлөтүүгө чейин жеткирсе болот бул жердечи. Анан башка продуктылар бар, бирок мен ушинтип түлөтүп, анан толугу менен жаңыланууну, түлөөнү каалаган немеден мындай этияттык менен иштейм да. Неге дегенде, ошондой түлөтүүгө көп умтулган пациенттерде, ошондой пациенттерде дак түшүп кеткен, сепкил түшүп кеткен, бет териси өтө мындай чувствительный, сезимтал болуп кеткен көбүрөөк болот. Осложненияларчы. Биз азыр коюп койдук, бул 40% кислота. Башка фирмалардан чыккан неме менен 1 минута же 2 минутадан ашык кармай албачу элек. Коркчу элек, ушу пациентибиз атышып атат деп, биз муз коюп, бат-баттан тез шашып, муздак суу менен жуучу элек. Азыркы учурда бул жерде формуласы коркунучсуз. Биз 5-6, мисалы, бет терисинин түрү майлуу болгон болсо, көбүрөөккө коесуз. Ооба, 10-15 минутага чейин кармасак болот эле. Бул дагы коркунучсуз болот эле. Атышпай атабы? Атышып атабы? Бир аз мындай тызылдагандай болот атабы? Ооба. Бирок бул коркунучсуз. Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн суроолор келиптир. Бат-баттан жооп берип кетсеңиз, себептен убактыбыз азайып баратат. Саламатсыздарбы, кош бойлуу кезде бетке кантип кам көрүү керек дейт? Сөзсүз түрдө
кош бойлуу болгон учурда күн нурунан калкалоочу бет майларды колдонуу керек. Эмнеге дегенде аял киши кышындасы дагы же жайындасы? Кышындасы биздин региондо SPF 20-25-30 болуш керек. Жайындасы канча болуш керек? Шипование. Жайындасы 50-дөн 100гө чейин. Анын жашоо шартына, мисалы ак саргыл болсо жана кара тору аялдар болсо, алардын бет майларын биз башка чара кылып подбирать этип беребиз да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Бетке чыккан бүдүрлөрдү, безеткилерди, денеге чыккан безеткилерди үй шартында дарыласа болобу деген суроо калды. Үй шартында дарылабагыла, сөзсүз түрдө адистерге кайрылгыла, сиздерге эң жакын жайгашкан кож-венеролог же дерматолог адисин таап туруп, сөзсүз түрдө кайрылгыла. Бул жерде денеге чейин ташып кеткен болсо, демек бул өтүшүп кеткен. Форма сөзсүз түрдө дактар жана безеткинин ордунда калган тыртыктар, рубецтер калат да. Аларды сакайтуу абдан кыйын кийин. Башталып атканда эле убакытты өткөрбөй, бизде кыргыздарда көп кездешет. Бул бойдок, сен бойдоктордун баарына чыгат, бир аздан кийин өзү эле сакайып кетет деп жүрө берет дагы. Ата-энеси убагында дарылабастан көңүл бурбай жүрө берет дагы. Бүт денесине бар жоonu каптап кеткенде, айрыкча өспүрүм балдарда жана кыздарда, мектеп окуучуларында бул психикалык дагы мындай башка көйгөйлөргө алып келип келет да. Аларда кандайдыр бир комплекстер, тартынуу пайда боло баштайт. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? 34 жаштамын дейт. Беттеги куперозду кандай дарылайсыз дейт. Ушул боюнча кыскача. Куперозду бизде аппараттык косметологиялык каражаттар бар, жана косметикалык каражаттар, ичине иче турган витаминдерди, көп методдор. Саламатсыздарбы? Көздүн астында тактарды дейт, кантип кетирсек болот деген суроо келиптир. Аябагандай көптөгөн суроолор бар. Кийинки суроого дагы көңүл бурсак, саламатсыздарбы? 27 жаштамын, көз алдындагы бырыштарды кантип кетирсек болот деген да суроо калды. Бул жерде 27 жаштагы көрөрман болсо, демек бул эмненин белгиси? Көп күлгөн, аябай мындай позитивдүү, кыздарда бат түшөт андай бырыштар, же башка себеп болушу мүмкүн. Көзүн макияждоо менен декоративдик косметиканы туура эмес өчүрүү менен жаткан, же бөйрөк оорулары болгон болсо, мындай учурда шишиктер бар болсо, ошондон дагы алардагы бырыштардын себепкери болот. Консультацияга, акысыз консультацияга биздин сулуулук борборуна кайрылса, себебин аныктап алгандан кийин себебине байланыштуу дарылоо дагы түрлөргө бөлүнөт да. Бардыгына бирдей мындай бир немени кеңеш бере албайм да. Ал бырыштын мен көргөмдөн кийин себебин аныктай алам. Демек сиздерде кеңеш берүү акысыз экен, э? Анан көз астына түшкөн кара тактарды дейт, эмнеден түшөт дейт, кантип кетирсе болот кыскача? Бул жерде эгерде хлазма болгон болсо, боюнда болгондон кийин мындай көпөлөк сыяктуу эки жактагы дагы симметричный болот да. Бир жагында көбүрөөк, бир жагында азыраак эмес, бирдей болот. Көбүнчө гормоналдык кандайдыр бир ооруларга же кош бойлуулуктан кийин калган. Жакшы. 3 мүнөт убактыбыз калды. Азыр кийинки этапты көрсөтүп берсеңиз. Эгерде можно показать поближе, да? Жакыныраак алып берсе биздин операторубуз, э? Азыр өзгөрүү байкалды да, бет терисинде. Ооба, бети эми азыр бизде көрөрмандарга көрүнүп тургандай, бир аз мындай эки жака алып койсоңуздар. Мына жылтырап калыптыр, э? Ооба, жылмакай болуп, аябай тегиз болуп калды. Өзүң мындай колуңдун сыртынан кылып көрсөң. Өзгөрүү барбы? Да. Жылмакай тегиз, өзүнө жагып атат. Ушундай, ошону мен айтып кеткеним. Мындан кийин эмне кылыш керек ушул процедураны жасагандан кийин? Бунун өзүнүн жашына туура келген. Биз гиалурон кышкылын бар курамында. Бул бет майбы? Жок, бул сыворотка деп аталат, серум. Биринчи ошону коймокчумун. Неге дегенде, аябай бул моделибиздин бет териси кургап калыптыр. Мен айтып кеткендей, мындай каралбаган бет, анан азыр суук мезгилинде ушундай немелер көп болуп атат.
нымдандыруучу, бет терисинин клеткаларында сууну жана гиалурон кычкылын жетишсиздигин калыбына келтирүүчү каражат. Жакшы, эми эч кандай көйгөйлөр байкалбайт ушул боюнча. Мындан кийин мисалы түлөө ушундай нерселер болбойбу? Жок, түлөбөйт. Бул өзүнүн жашына ылайык жана бет терисине ылайык бет майды колдонуп жүрүш керек. Эгерде убактыбыз болгондо мен маска кылып бермекчимин. Жакшы. Бизге көптөгөн суроолор келди. Сизге кантип байланышабыз, онлайн кеңеш бересизби деген суроолор калтырды да. Instagram Назира, астыңкы сызыкчасы бар, латын тилинде Шамшиева деп алсаңыздар болот. Директке жазсаңыздар биз жооп беребиз. Алыскы региондордо жайгашкандарга керектүү косметикалык каражаттарды жөнөтүп берүү кызматы дагы бар бизде. Жана видео вызов боюнча, сүрөттөрү боюнча, видео вызов боюнча аларга кысыз кеңеш берүү. WhatsApp номериңиз барбы? WhatsApp номер 555 98 22 00. 98 22 00, Жакшы, ушул байланыштар аркылуу сизге кайрылса болот. Саламатсыздарбы, эркектер дагы бетине кам көрүш керекпи деген суроо калтырыптыр да. Бизде ошондой аял кишилер кам көрөт экен деп ойлошот да. Бул эркек кишилерде деле кандайдыр бет терисинде өзгөрүүлөр болот да. Жакшы, анан үй шартында кантип кам көрсөк болот деген суроолор аябагандай көп келди. Ошону жалпылап бербесем болбойт. Үй шартында эгерде косметологко кайрылуу жана салонго келүү шарт жок болуп аткан болсо, акысыз консультацияга бир келип туруп, мисалы бизде алыскы региондордон болсо дагы башка шаарлардан, башка областтардан келген пациенттерди биз бетин көрүп туруп, алар келерден мурун, мисалы онлайн консультация болсо, клиникалык изилдөөлөргө, ультра үндүү изилдөөлөргө керек болсо жөнөтөм дагы. Анын результаттары боюнча дарылануу жана үй шартында кам көрүүнү биз өзүбүз протокол кылып түзүп беребиз. Мисалы бизге күн сайын же жума сайын каттаган шарты жок, кичинекей баласы же алыста жашаган тургундар болсо, алар керектелүүчү косметикалык каражаттарды алып кетишет дагы. Үй шартында биз үйрөткөндөй колдонуп, өз көйгөйүн азайтып алышса болот. Кош бойлуулуктан түшкөн тактарды кетирсе болобу деген суроо калды. Эгерде алардын түшкөнүнө көп жыл өткөн эмес болсо. Көп вакыт болсо, ал кетпей калышы мүмкүн. Ооба, бир аз кыйыныраак, мисалы 5 жыл же 10 жыл болду ушул дак менен жашаганыма деп келгенде, бул эмнени билдирет? Теринин катмарлары бар, ошол дак, кара түстү берип туруучу дактын пигменттери уже теринин астыңкы катмарларына түшүп кеткен да. Аларды түлөтүү, дарылоо аябай көпкө созулат. Өзү бир түшкөн дакты биз 2 кыш ичи, мындай 2 жыл деп айтсак, бул мындай башкача болуп угулат да. Келген пациенттер ойлойт, что 2 жыл тынбай күн сайын катташ керек. Өзү курс лечения суук мезгилинде болгон үчүн, мисалы ушул кыштын ичинде 1 же 2 курс кылат дагы, кийинки кыш келгенде, суук түшкөндө 3-4 курска келгенде, ошондо дагынан толугу менен айрылышы мүмкүн. Бул бир күндө, 1 саатта жок болуп кете турган көйгөй эмес. Жакшы. Гирсамын пайдабы деген суроо келиптир. Ушул боюнча жооп берип кетсеңиз. Жок. Пайда эмес. Аябагында көптөгөн суроолор келди. Сөзсүз түрдө биз бул темага да кайрылабыз. Кийинки эфирде чакырсак келип бересизби? Макул, аптыр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Назира Шамшиева. Назира Шамшиева сулуулук борборунун жетекчиси, косметолог болду. Сизге рахмат айтабыз. Атайын вакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы кеңештериңизди айтып өттүңүз. Анан калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиз деген ойдомун. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ооруз сыркоодон алыс болуңуз. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.